Каракол шаарындагы Ассорти кафеси, достор. Саламатсыздар. Эмне сакыр бериши Мардаданов. Мардаданов, хош келипсиз. Оңарчы не укыттым. Кандай акыбалда элдерге тамак жасап берип атасыздар? Шартыңыздарды эмне ошо мойкадагы бүт барын көрсөтүп коелук дегенбиз. Баягыдай эле көрүнүш. Бул жерде микроб, бактерия деген нерселер бар. Оорулар ушундан пайда болот эжеке. Биякта каракол эле келип эле ушул жерден тамак жейт да каракол менен. Бул жерде ашкана деп айтууга болбойт. Бул жактан бери көрсөтүп кой. Келиңизчи, караңызчы эжеке. Ал жериңер жабылыш керек болбойт эжеке. Анан элинден солун ойлоп койгула эжеке. Эмне үчүн мен муну айтып атам? Аябай кымбат турат. Солуп дегенчи. Эжеке антып эле коюп кетпелең деп, мен ошонтип жүрө берсем, сиз ошонтип жүрө берсеңиз, биз качан өнүгөбүз эжеке? Өнүгүшүбүз керек да, кичине алдыгараак жылышыбыз керек. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Саламатсыздар. Эмне сакыр бериши Мардаданов. Кандай иштеп атасыздар? Мардаданов, хош келипсиз. Рахмат. Сиздин атыңыз? Гүлназ. Халат бакила чечип берип коңуз. Эме, халат. Барбы? Бар. Сизде эки филиалбы же ушул элеби? Саламатсыздар. Кандайсыз эжеке? Жакшысызбы? Кандай иштеп атасыңар? Мактап эле кулап кетти. Кандай акыбалда элдерге тамак жасап берип атасыздар? Шартыңыздарды эмне ошо мойкадагы бүт барын көрсөтүп коелук дегенбиз. Кичинекейликтен газ баллон кайрадан эле баягы эле. Каракол шаарындагы Ассорти кафеси, достор. Анан баягы эле нерсе. Тартып кой. Жанында эле тамак аштар ушинтип жазылат дагы. Буга чачырап туруп, анан үстүндөгү кир акыбалын көтөсүң карап коңуздар. Даже газ баллон негизи эле болбош керек. Кухнянын ичинде, бирок мунда үстү да кир деп калган да. Администрация чакырып коңузбу? Уруксат болсо мойканы тартып алалык эжеке, ылдый жагын, Бияка жылып турсаңыз. Достор, ушул Ассорти кафесинин мойкасында баягы эле ылдый жагын тартып көрсөтүп кой. Баягыдай эле көрүнүш. Тетил жерлерден баягыдай эле көрүнүш да туугандар. Анан сразу пол жуй турган нерселери ушул жерде эле турат, достор. Азыр муну азыралам. Ошондон мойкадан өткөндөн кийин бул жерден ошол таза ишчиятчы. Туугандар, билесиздер, мойкага аябай көп көңүл бурам. Андан келип туруп эле биягында кайрадан эле газ баллон. Анан бул жагынан газ баллон өтүп, андан кийин биягын караганда туугандар такыр раздевалка дегендей жок экен да бул жердечи. Көптөгөн кафелерде караколдо раздевалка деген жок экен. Келип туруп эле ушинтип кийимдерин баарын, бүт баарын ошол кухнянын ичине эле ушинтип эле алып берип экен да. Эгерде Каракол шаарынын санаторий станциясы иштесе, мындай нерселер да алып кетет болчу. Негизи эле бул жер ачылаардан мурун, эмне үчүн мен муну айтып атам? Ачылаардан мурун атайын раздевалка уюштуруп берип, бул жердеги рабочийларга, иштеп аткан адамдарга бүт баарын коктош керек болчу да. Ошондой, достор. Тартып көрсөтүп кой. Бул мондай экен, туугандар. Мини раздевалка кухнянын ичинде. Эжеке антып эле коюп кетпелең деп, мен ошонтип жүрө берсем, сиз ошонтип жүрө берсеңиз, биз качан өнүгөбүз эжеке? Өнүгүшүбүз керек да, кичине алдыгараак жылышыбыз керек. Жана европейский стандарт дегендерди билесиздерби? Кухнялар ошондой болуш керек. Сиздин алда жумуш ордуңузду сонун жашынакай кылып, таптаза кылып берип коюш керек. Ушул жердин ээсичи, хозяйыны. Сизге өзүңүзгө удобный болот да. Түшүнүп атасыздарбы? Ошол нерсеге жетиш керек да. Булар бекер берген жок. Акчага берип атышат, туурабы? Акча таап атышат эжеке. Ошол болгонган элинден сол башка эч нерсе жок. Бул жагында да газ баллон турат. Уже 3-чү газ баллон таап атабыз. Үчүнчү газ баллон турат. Достор, 3-чү газ баллон таап алдык, ошондой. Анан канаш, жакшыбы? Заведующий деген кандай болуп калды сиздерде? Управляющий, эки филиалда,
Тиякта да бири бар да. Мен атым Умар Даданов болот. Несакыр берүүсүнөн журналист болом. Сиздин атыңыз? Динара. Динара эже. Заведующий болсоңуз, бейджик тагыңыз. Бул жерде кыздардын баарына тең бейджиктерди бериңиз, туурабы? Силер деген обслуживающий персоналсыңар. Элди тейлеп атасыңар да басып келгенде, чоңуз деп мындай атынан айтып чакырыш дейт. Элге удобство создавать этип беришиңиз керек. Эң биринчиден бул кухняңыздарды оңдошуңуздар керек экен. Бул газ баллондорду караңызчы. Мен жаңы эле ушуну айтып аткам. 3-чү газ баллонду таап алдым. 3-чү газ баллонун үстү өзү да кир экен. Негизи эле газ баллон кирбеш керек кухнянын ичинечи. Эжеке, Динара эже. Эшикке чыгарыш керек. Раздевалка кылып бериш керек. Мына бул жерде мини раздевалкаңыздар бар экен. Кичинекей кухнянын ичинде. Жа ошол жерге барыш керек анда. Мунун ичине киргизбеңиздер андай нерселерди. Макул, ким? Сен кандай айтсам ошондой эле. Эти мойкаңыз, ылдый жагын берсер келсеңиз, Динара эже. Сизге көрсөтүп коеюнчу. Караңыздарчы муну. Ал. Азыр. Вот этиге Аристонун бер жагы же. Мынакей. Кирби. Микроб, бактерия деген нерселер бар эжеке. Бул нерсе да кирбеш керек кухнянын ичине. Эт аркасын карасаңыз. Эт ылай болуп калган ужечи. Буруштарды көрүп атасыздарбы? Бул жер көгөрүп бараткан, мына. Көгөрүп баратат уже. Бул жерден таза ичек чыгат эжеке. Сиздер таза ичек чыгарасыздар. Бул жерде эжекелер ошол таза ичектин үстүнө таза тамакты коюп берип туруп, анан элге чыгарып бересиңер да. Бекер берген жоксуңар, акча коюп атасыңар. Ошого ылайык бул жеринде микроб, бактерия деген нерселер бар. Оорулар ушундан пайда болот эжеке. Тазалоо бул жерде. Макул, эртең полду жаап туруп, полный уборка кылып. А буну атайын бийик болсун деп коюп коесуздарбы, э? А бuyakta канализация бар да, слив. Bunun üstülörü. Karsan. May. Buyakta yine düştü. Buyakta nesi var kendi leukopost. Onlar için mi? Ne okutun mu? Yani bıçakları var kendi yanında. O bıçağınlar için. Bir bu bıçakta Eceke'ye karmak olsun. Eceke bu bıçakta karmak görsen sözünüz. Қолыңыз жабыш атам? Картошка арчыгам. Жаша өткенде қолыңыз жабыш. Картошка арчыган бычак деген мен илим туруш керек да, сыртында ошол овощи деп жазылып туруш керек. Маркировкасы менен чабыч. Кичине соблюдать этип койгула да. Сан норма оңой эле. Ошону тазалыкты кармап койгула, башка эч нерсе сураган жоксуң. Мында да маркировка жок. Любой каалаган бычак менен каалаган жерди кесип бересиңер. Мен бул газ баллонду эмне үчүн айтып атам? Бул эжекелер иштеп атпайбы мына? Май менен иштеп атат азыр. Көрсөткөнчү элементарный пример мына май менен иштеп атат азыр. Май бияққа чачырып атат точкага. Техника безопасности деген нерсе бар. Бияққа өрктөнөт, анан газ баллонуңар да жарылат. Тышка чыгарыш керек ооба. Бул мондай майда окурбаш керек точкалардын баары. Товарное соседство деген нерсе бар. Бышкан тамак менен бышпаган тамакты аралаштырбагыла, э? Маркировка коесуңарбы? Маркировка ошо мурда действительно койсоз азыр кичине. Эмнеге азыр койбойсуңар? Азыр койсоңор хотя бы мактап кетмейт, молодцы. Буюрса ким? А бул плов кайда? Пловбу бул? Бул кайка? Өзүбүзгө эле обед. Общакта. Общакта плов, э? Общакта плов. Келгенде бүт неме кылып. Барнам. Контейнерлерге салып, жазып, Маркировка коюла. Үстүн стричтегилер, тигилер, мускулөрүн көрдүр. Анан бул швабралар жүрбөйбү? Эжеке. Бүт өзүнчө бир инвентарь койгон комната болуш керек. Ошол жака алып чыгып койгон. Баллонду первый очередь чыгарабыз. Анан немени Картолуң да, мындай общий бир көрсөтүп койчу. Биякта каракол эле келип эле ушул жерден тамак жейт да каракол менен. Тур сен тигил жака. Постоянно таптаза. Жок, серьезно, орозо кетип не албайт мага. А биз азыр көрсөткөнбүз. Эми жума сайын кылабыз да биз. Азыр көрсөткөнүбүз кандай болот ушуну? Мен алдап аткан болом, э? жок. Жүрүп тягыңызды көрсөтүңүзчү көрөм. Эртең буюрса орозо, биз тигилди кафени орозодо жаап, полный астынан өйдө ремонт кылабыз. Каш көрсөтпөңүз. Жүрүп көрөлү. Сиздер дубара кылдык кое кечке. Жок, бара кылган жокпуз. Эме мен биякта жакта жүрө берем. Анан эми ошону эртең ремонтко жабабыз. Мен калп айтпайм, мен. Хорошо, көрсөтпөңүз азыркы кандай акыбал. Азыр иштеп атабы? Азыр иштеп атат анан. Анда көрсөтпөңүз. Кийинки деле бүткөндөн кийин тартпайсың. Эжеке, биздин жумуш ошондо. Бул жактагы мисалы Эми муну бирөөнү Караколдогу, ушул Каракол шаарындагы эл
Сиздерди жаман көрөт азыр көрсөтпөй атасыңар депчи. Эмечи. Кандай иштеп атасыңар? Ошондой Же бирөөнү көргөз, бирөөнү жабабыздан бир күн калды. Жүрүс көрсөт. Ал биздин аябай эме планыбызда бар да. Биз жөнүндө жалап түштү же мына очередной эле эме проверка. Жо жалап түштү сиздерге. Таза иштеп атышат дейт. Болду. Келчи. Саламатсыздар. Кандай сер? Аябай түштүп атпыздар. Саламатсыздар. Исахыр Беришев, Умар Даданов. Халат Бахила, чепчик барбы кыздар? Иә. Иә. Эчким унчукпайт. Мейл бияна баштайбы. Келчи. Асартинин ошол биз тиги капталынан баштадык. Жана односторонний жол бар экен. Ошол жака машинаны токтотуп койгон, бул жака чейин басып келгенбиз. Анан келет биринчисин киргизип көрсөттүк, азыр экинчисинин акыбалын сиздерге көрсөтүп беребиз да. Сөз жок биякта, тартып көрсөтөм. Халат Бахила чепчик деген нерсе вообще отсутствует. Элдерчи туугандар кирип чыгып эле жүрө беришет экен да бул жердечи. Любой каалагандай кирип чыгып жүрө беришет экен. Анан тигил жак түтүп атат. Ушинтип түтөп туруп, анан жана газ баллондорду айтканым ошол да. Баяттан бери какшап эле келтебиз укпай атышат да. Туугандар жанатан бери тартып атып үнүм да бүтүп калды. Бул жерде да көрсөтүп коеюн. Карачы муну. Карачы. Карманына келбейт. Перчатки машинада калып калыптыр достор. Ушул болунан өрт жатты. Кантип коркпой иштеп атасыңар? Oldu görüşürüz. Yakta mumday var. Var çıkmış. Bol alıp duruyor takırlı. Polunu tart koy. Pol ушундайкен да достор. Көрдү? Кадимкилер. Ой, бул жерде ашкана деп айтууга болбойт. Бул жактан бери көрсөтүп кой. Бол караңызчы. Каралшы. Маржан тете муруштарды каралшы достор. Бул жерлер. Продуктылар турат ушинтип. Тигил тазараак жериңиз турбайбы? Жанар ажы. Ремонт болгондон, Ремонт болгондон кийинкиси. А муну азыр бирөөгө продукт алып чыгып бересиздер, э? Жок, лишний жасап алган, аны бербейбиз. Ол жериңер жабылыш керек болбойт да жеке. Ооба, жабабыз, айтат. Болбойт да. Карачы бул нери. Бетелде атканбыз да. Келиңизчи караңызчы жеке. Аркы бурчун карасаңыз, тетигил жерден. Эзилип калган тетичи карасаңыз, эже. Бери, тартсаң. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Заирбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвада Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарында Дареги, профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Эжеке. Караңызчы. Май менен аралашып калыптыр иште. Көрүнүп атабызбы? Көрүнүп атат экенбиз. Ушул жерин эсиспесиз? Иә. Сиз иштетесиздерби? Элдин соолун ойлоп койгула да жеке. Бул деген оңой нерсе эмес да, бул аябай кымбат турат. Соолук дегенчи. Бул жерден оор чыгат. Айтпады эле оор чыгат жеке. Ошо жабап эртеңден баштап ремонт бүт барын алмаштырабыз. Жасайбыз деп аткан эмес күн жылысын деп. Эртеңден баштап полный ремонт иштеп коёбуз, э? Жабабыз. Караколдун эли эле келет ушул жергечи. Айтпамыштарчы. Камерага мисалы. Эмне депти?
Айтып атпайсыздар, ремонт кыласыз деп убада кылып атпайсыздар. Ремонт кылабыз. Баарын полный жасайбыз. Санап станция келчү эле. Эмнеде эле келген? Келгенде текшерип кетишүү, анан таза иштегиле, форма кийгиле. Ошентип эле кете беришет болду. Жок, текшерет бияка чейин. О жерге прописание берип жаптырып эмес белесиздер да? Жапты, эметкен штраф салган. Канча сом штраф төлөдүңүздөр? Былтыр. Сизде акт барбы? Ошону берип коюңузчу. Бар. Көрөлү да. И медицинские книжки тоже здесь. Мен радиолка кайрадан эле мини радиолка. Булар деле топпайсың. Өтө саз. Азыр өзүбүздүн жумушубузду кылып атабыз эжеке. Эми сурап атам. Siz Sarsan болгондо эмне? Siz айтып атпайсыздарбы? Баары бир ремонттойбуз, ремонт кылабыз деп. Sarsan болуп элеңиз просто буга чейин ушундай иштеп келгенсиздер да. Туурабы? Буга чейин ушундай иштеп келгенсиздер. Мен сизге просто катуу айткым келбейт эжеке. Мен жаман көрүп атат сыяктуу достор. Бактагы эже. Эмне болду? Бактым эмнеге мынчалык тартып атасың деп. Кандай болсо ошондой кылып көрсөтүп атабыз. Мен ушул эжекеге айтып коеюн. Мени көрөт баары. Мен өзүм моюман эч нерсе чыгарган жокмун. Мен азыр кандай болсо ошондой кылып атам. Сиздер деген буга чейин ушул жерден жазап элге берип жүргөнсүздөр да. Элди улап жүргөнсүздөр. Мына. Бул жериңерде картошкалар турат. Анан бул жактан эле монт тамак жазап берип атасыздар. Ошон үчүн мен ушуну көрсөтүп атам да. Маркировканы айтпай эле болду да. Общий тартылып көрсөтүп коелу. Бул жерлерди. Короче, шу менен акырын алып барчы мына кечек. Жүр. Ар жагында бул жеринде комната бар экен, ушундай эшик менен. Анан ошонун ар жагы ошондой экен. Анан бери көзгө өткөндөн кийин бул жактан келип туруп, кичине кафелдер башталып турат. Бирок бул кафелдин деле тарт койчу, бул кафелдин деле. Бул жерде халат, бахила, чепчик кийүүнүн кажети жок, туугандар. Мен азыр бул жактан чыгам, мен могул кийимим наоборот кирдип калышы эле да. Көрсөт бул жерин. Мен картошка жатат, бул өнүп кетейин деп тур. Жакында тукум алчыдай болуп калыптыр. Каралачы, олай болуп калган. Достор, антам бери сүйлөй бер. Просто үнүм да бүтүп калды, бул жерден көгөрүп кеткен. Анан бул жагын көрсөтүп кой. Бул жакта тамак аштар турат да. Бул көгөрүп кеткен нерсе эң биринчи очередь рак чакырат эжеке, билесиң. Билесиздерби? Өзүңүздөр ушул жерде иштеп аткандарга биринчи очередь ооруйсуңар ушундай. Момундай вентиляция жок жерден. Үстүнө тем более биякта тамак аштар турат. Бармагандан уже ясно, что грязно. Өзүнүн стульчиктери да эти угол жактарын тартып койт, тиякта суунун баары уже этин көрдүң? Нече күндөн бери турган. Лужа болуп калыптыр. Бул жагы да ошондой экен. Каршы эти жер. Мен анда бут кийим баягы эле. Каршы эти. Та лужа. Кандай жазып атсаңар ошондой көрсөтүш керек да, мына эти лужаны карачы. Эти эмне, тамекинин бычогу? Жок, тамеки тартылбайт биякта эме. Тамекинин бычогу болуп турбайбы? Жок, ким? Тамеки эч ким тартпайт. Буларды эмнеге бияка каттыга бергенсиңер? Каралчы. Эмнеге? Сырды. Эти ылдый жактарынан бар экен. Толтура экен биякта да алдандайлар. Сыр ошондой кылып жазып алган турбайсыңар бияк. Ошо биз тартканда ушундай болуш, эжекелер, байкелер постоянно давлениялар кармап эле. Анан мен айта берем да. Эмне үчүн жөн эле таза иштеп койбойсуңар депчи. Элдин нерсе болгучу. Может канча адам бул жерден уланып кетти. Может өзүлөрү билбей калды, үйүнө барып жатып ооруп. Понимаете?
Ошон үчүн айтып атпаймынбы тазараак иштегиле деп. Жабабыз деп айттым. Мойкаңызды тартып алайын. Кет. Мойкаңызды тартып алайын Эдике. Тыйна ортосунан өтүп кетти, көрдүңүзбү? Бул жериңизди көрсөтүп кой, все уже ясно. Сен эмнеге халат бахила чепчик кийбейсиңер өзүңөр? Жекелер. Не отосор сиздер биякта жөн иштейсиңер да жооп бере бербейсиңер апа. Мен эч нерседен жокмун. Ушинтип эле туугандар мени жаман көрө беришет да. Сагмалш. Баласы. Жакшы. Биякта иштейсизби? Хорошо. Сиздер медицинский книжкаларды көрсөтөсүз дегенсиздер, э? Көрсөтөсүзбү? Фото чукпайбыз. Жок, көрсөтөсүзбү? Добре. Хорошо. Күтүп турам. Мейлі жөн эле болсучу. Жүр, кеттик. Сизде суроолор барбы бизге? Ошо биз ремонттоп атканбыз экен. Айтты, эжеке айтты. Ремонттоңуз? Ремонттоңуз? Келип тартып кетпейсиз. Хорошо, андан кийин чалпоңуз келип тартып кетебиз. Буну деген киргизесизби? Кандай акыбалда иштеп атсаңар, ошондой кылып көрсөтөбүз да бизге. Туурабы? Биз сөз беребиз мага өтө. Жан түшүнүп атам, буга чейин иштегенсиздерби? Акча таптыңыздарбы? Акча алып атканбыз. Элинен солун ойлоп койгула да. Ошол эле да байке. Анда ойлойбуз, мен баары түшүндүрүп бере алам да. Жок, түшүндүрүп берсеңиз анда жабылгыла. Жабылып, ошо мен келгиче эле жабылып туруп, таптаза кылып туруп, андан кийин иштесеңер болмок да, туурабы? Сизге азыр реклама болуп бермекчи. Ооба, реклама деле болуп бере алат. Түшүнүп атасызбы? Мен келип тартып бергенде ошондой болмок да. Анда азыр сейчас возникать не надо. Ремонттогула, мага чалгыла, келип мен силерге тартып берем. Мен убада берем, э? Убада берем. Мен телефон бүт жакта, Instagram, YouTube. Калагандай кылып ремонттойбуз да. Эсеңерчи, силер баары тоже. Сиздер өзүңүздөр караколдун эле элине эле тамак берип атасыңар да, туурабы? Ошол эле. Умар биякты жабалып, биякты полный ремонт эмей. Ооба, кыла бериңиз, өзүңүз каалагандай. Сан норма боюнча эле кылып берип коюңуздарчы, болду. Бул жерде айтып атам, караколдун эле эл келет, болду, башка эч ким келбейт. Чоочун кишилер келип атат, туурабы? Анан эл үчүн иштеп аткандай иштегиле. Туугандар, биз Каракол шаарындагы базардын так ортосундагы Асарти деген кафени сиздерге көрсөтүп бердик. 2 филиал бар экен. Анан ошонун бирөөсүнө келип, азыркысын, акыркысын ушул жерден көрсөттүк. Экинчиси болсо ар жакта экен. Бул жактагы эжекелер убада берип атышат, жабылып туруп, анан кайра ачылабыз деп. Баягыдай эле өз багыңыздарды өзүңүздөр билесиздер.